40 күнгө чейин ошол кыз төрөгөн айымды апасы, өзүнүн апасы үйүнө алып барып жардамдашуу деген. Мында дагы кош бойлукту пландоо татаал турат. Ушул анализдерди сөзсүз эле Бишкекке келип текшериш керекпи? Сезгенүүлөр болгонбу, буга чейин дарыланганбы, мырзалардагы текшерүүлөрдүн өтүүсү өтө маанилүү. Кош бойлукту пландоодо көп эле учурда аялдардын жумушу катары эсептелип калат да. Саламатсызбы, урматтуу «Главное ден соолук» подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде өзгөчө тема, өзгөчө жаштарга. Бүгүн аялдардын репродуктивдүү ден соолугу боюнча кош бойлуулукту пландоо, тукумсуздук деген өзгөчө бир көйгөйлөр жөнүндө, өзгөчө суроолор жөнүндө тема болот. Бүгүн биздин конокто Элнура айым. Элнура, саламатсызбы? Элнура айым врач-гинеколог. Өзүңүз жөнүндө айтып бересизби кыскача? Мен акушер-гинеколог Таштемирова Элнура Салижановна. Азыркы учурда Вицина клиникасында эмгектенем. Тажрыйбам 11 жыл болуп атат. Көбүнчө репродукция боюнча, аялдардын кош бойлукту пландоо боюнча, көйгөйлөрдү алдын алуу боюнча алектенем. Жакшы. Элнура айым, биз эми азыркы маегибиз эң эле биздин жөнөкөй эле медицинадан алыс же болбосо медицинадан жакшы түшүнгөндөргө, жалпы көрүүчүлөргө айтып атабыз. Репродуктивдүү дегенди кантип түшүнсө болот? Ошону айтып бересизби? Репродуктивдик ден соолук деп бул эми организмдин жалпы абалынын бир бөлүгү деп айтсак болот да. Репродуктивдик ден соолукта абалы жакшы болсо биз кош бойлукту пландай алабыз. Кош бойлуктун нормалдуу өтүшүн, ошол эле учурда жеңил төрөттүн кепилдиги деп дагы айтсак болот. Жана дени сак балдардын төрөлүшүнө алып келет. Жакшы. Демек, репродуктивдүү ден соолукту бир эле гинекологдор деп ойлобошсун. Башка ошол эле уролог, андролог, генетиктер, психолог, эндокринолог, бардык врачтар алектенет экен. Эми бүгүн сизди угушат да, негизги ошо кош бойлуулук боюнча. Биз эми кандайча кош бойлуулукту пландаш керек? Жубайлуу болобу, күйөөгө чыгып, аял алып, ошол кездеби же ага чейинби? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз сонун болот эле. Кош бойлукту пландаштыруу бул негизи татаал процесс деп айтсак болот жана бир нече этаптардан турат. Кош бойлукту пландоодо жубайлар балалуу болууну ойлоор замат эле бир нече ай, 3 ай алдын пландап баштоо керек. Атайын жубайлардын прегравидардык подготовкадан же болбосо кош бойлукка чейинки даярдыктан өтүүсү зарыл. Көбүнчө мен кайрыларым эркектерге, анткени кош бойлукту пландоодо көп эле учурда аялдардын жумушу катары эсептелип калат да. Бул мүмкүн үйлөнгөнгө чейин ошону ойлонуш керек. Биз үйлөнүп атабыз деп ошол пландаштырат. Үйлөнгөнгө чейин дагы, турмуш курарга чейин айымдагы, мырзалардагы текшерүүлөрдүн өтүүсү өтө маанилүү. Анткени көптөгөн воспалительный процесстер, ошол эле учурда сезгенүү процесстери, организмдин жалпы абалында көйгөйлөр болушу мүмкүн. Аларды профилактика негизинде текшерүүдөн өтүп, дарыланып, турмуш курганы өтө жакшы абал. Кыйналбай, суроолор болбой, кийин бактылуу бала болууну дальнейший ошол кош бойлукка дагы, пландоого дагы негиз түзөт. Жакшы. Эми ушу үйлөнөрдөн баштап айтсакчы, 2 жаш үйлөнөм деди. Биринчи эмеден баштайлычы, репродуктивдик жаш канчадан канчага чейин болот? Негизи бул репродуктивдик ден соолук бизде айымдардан айтсак, кыздардан айтсак, эненин түйүлдүк мезгилинен эле пайда болуп баштайт. 8 жумалык кош бойлуктан эле түйүлдүктө репродуктивдик ден соолук бизде зачатие болуп баштайт да, калыптана баштайт. Ошол эле учурда подростковый бизде репродуктивдик ден соолук деп айтабыз, кыздардын жетилүүсү. Менархия деп айтабыз да, 12 жаштан, азыркы учурда 11-12 жаштан кыздарыбыз жетилип атат. Ошол учурдан эле өзүнүн репродуктив ден соолугуна кам көрүп башташ керек. Көйгөй болсо энелерге дагы кайрылуубуз бар бул жерде. Анткени
кыздар менен көп сүйлөшүү керек. Ошол эле учурда өзүнүн репродуктивдик же болбосо интимдик ден соолугуна жакшы кам көрүүнү үйрөтүш керек. Менструалдык цикл боюнча маалымат бериш керек. Алдыда менструация келет же болбосо гигиенаңды туура сактоо керек. Көйгөй болсо дароо мага айтышың керек. Ошол негизинде энелер гинекологко көрсөтүп, көйгөй болсо текшерүүдөн өткөзүп, дарылап, бул ден соолукту жакшы сактоого мүмкүндүк бере алат. Өлгө түшөт. Ал үчүн энелер өзлөрү жакшы билиш керек да ал жөнүндө, э? Ооба. Энелер маалыматты көбүрөөк алыш керек бул боюнча. Ушу үйлөнөрдүн алдында же кош бойлуулуктун алдында кандай текшерүүдөн өтсө болот? Кайсыл жака барса болот? Негизи Каерден текшерсе болот? көп эле учурда эми үйлөнөрдөн алдын эң негизги максат бул дальнейший кош бойлукту пландоо боюнча кетет да суроо. Бул учурда айымдар бизден, акушер-гинекологдордун текшерүүсүнөн өтүп баштайт. Кабылдоо бизден башталат. Анамнездер собирать этебиз. Алдыда кандай оорулар болгон, сезгенүүлөр болгонбу, буга чейин дарыланганбы, алар боюнча маалымат алабыз. Кыз болсо деле гинекологиялык креслодон биз осмотр жасайбыз. Көйгөй болсо анализдер тиешелүү алынат. Ошол эле учурда кан анализдерин, группа крови, резус фактор каралат. Генетикалык көйгөйлөр жокпу, аткаминалар жокпу, алар боюнча анализдерди алсак болот. Жана кыздардан биз негизги нерсе бул кичи жамбаш органдарынын, тазовый органдардын УЗИсин жана көкүрөк без, эмчек бездин УЗИсинен өткөзөбүз. Бул жерлерде көйгөй болбош керек, аномалиялар болбош керек, негизги максат. Азыр кечирим сурайм. Сиз айтып кеткен обследованиялар, жөнөкөй эле общий анализ крови жана башка УЗИ деп атасыз. Ушул анализдерди сөзсүз эле Бишкекке келип текшериш керекпи же ошол эле районный борборлордо, айылдарда бар мүмкүнчүлүк болобу? Мүмкүнчүлүк болот. Кан анализдерин тапшырууга мүмкүнчүлүк болот. Көйгөй болсо, выделение келсе кыздарда, аткаминалар болсо мазокторду бергенге мүмкүнчүлүк бар. Райондорубузда, поликлиникаларыбызда, ФАПтагы эми УЗИ жок, но поликлиникаларда көп эле учурда УЗИлер бар, алардан өтсө болот. Жана профилактикалык түрдө тоже кыз турмушка чыгаардан алдын жок дегенде жылына бир жолу көйгөй болбосо деле текшерүүдөн өтүп турганы жакшы. Эми бала төрөлдү деп пландаштырышты. Эмнеден башташ керек? Сиз айткан анализдерден башка да. Прегравидардык подготовкадан башташ керек. Кош бойлукка чейинки даярдыктан башташ керек. Бул учурда негизи эне дагы, ата дагы бирдей активдүү болуш керек. Мырзаларыбыз урологдон консультация алат, ал эми айымдарыбыз гинекологдордон консультация алып баштайт. Негизги нерсе бул подготовкада көпчүлүк, мисалы бизде айтабыз да, кош бойлук жыныстык катнаш регулярдуу 3 айдан 6 айга чейинки аралыкта бойго бүтүш керек. Эгерде бул аралыкта бойго бүтпөсө, обширный анализдер берилет, текшерүүлөр кененирээк өтүлөт да. Демек, тукумсуздуктун эмне үчүн бойдон болбой атат, ошону билиш үчүн, Бирок турмуш курарга чейин деле же турмуш кургандан алдын 3 ай алдын подготовка сөзсүз түрдө башталат. Бул витаминотерапия өтүлөт же болбосо жалпы абалын текшерүүдөн башталат. Витаминотерапия дегенди чечмелеп берсеңиз кандайча? Сөзсүз эле дарыларды ичиш керекпи? Витаминдерди ичиш керекпи ошол жөнүндөчү? Бул жерде эми тамактануусу жакшы болуш керек. Мындайча айтканда иммунитети бекемдөө керек. Тамактануу туура болуш керек. Ар түрлүү тамактануу. Ооба, ар түрдүү тамактануу болуш керек. Жашылча жемиш, кыймыл аракет күчтүү болуш керек, спорт менен машыгуусу керек, күнүмдүк жана түнкү режимдерди туура сактоо керек. Күндө тоже көбүрөөк сейилдөө керек. Анткени бизде көпчүлүк айымдарыбызда витамин D, йод, железа өтө аз. Ошол нерселерди толуктоого аракет жасоо керек. Оор жумуштан качып, стресстерден, перенапряжениялардан, оор жумуштан качып. Ооба, алардан тоже өзүн сактоо керек. Эң негизгиси азыркы көйгөйдүн негизгиси ушу инфекциялардан
текшерилип ошолорду кош алдын бойлукту пландап аткан учурубузда биз негизи айтып атпайбызбы, гинекологдун осмотрунан сөзсүз түрдө өтүш керек депчи. КРСТОдон карайбыз, ошол эле учурда көрсөтмө болсо кольпоскопия карайбыз, жана анализдерди алабыз. Бул мазок флорасына, инфекцияларга ПЦР тесттер алынат, торч инфекцияларга анализ алабыз. Бул ЦМВ, ВПГ, краснуха, токсоплазма деген инфекцияларга анализдерди карайбыз. Менструалдык циклдан өзгөрүү болсо, гормоналдык фонду тоже анализди сөзсүз түрдө көзөмөлдөшүбүз керек болот. Ошол эле учурда резус факторлор каралат, общий анализ крови, мочи каралат, УЗИлер каралат. Анын негизинде биз ошол диагностикалык натыйжаларга жараша дарылоо кетет, профилактика кетет жана кош бойлукту дальнейший көзөмөлдөө пландап кете алабыз. Жакшы. Азыркы кезде мынакей лабораториялардын же эле медицинанын баягы мүмкүнчүлүктөрү өтө жогорку деңгээлде болуп атат, өсүп өнүгүү болуп атат. Анан кийин жанагы тукум куучу оорулар жөнүндө айтып берсеңиз, ошонун алдын алуу мүмкүнбү? Кандай? Мисалы менин бир таанышым айтат, менин неберемдин баягы спортко кандайча баягы эмеси бар, мүмкүнчүлүктөрү бар деп ошого текшерттим дейт. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз кызыктуу. Негизи тукумсуздук бул аялдардын тукумсуздугу боюнча айтып өтөйүн. Бул 1 жыл ичинде үзгүлтүксүз аракет жасап, жыныстык жашоо менен үзгүлтүксүз регулярно жыныстык катнашта болуп, балалуу боло албаган патологиялык абалды айтабыз да. Бул абалдын дагы түрлөрү, причиналары, себептери, факторлору өтө көп. Тукумсуздуктун биринчи первичный жана вторичный деп дагы бөлүнөт. Ошол эле учурда өзүнчө бир себептери дагы бар. Мисалга алсак, бул ошол репродуктивдүү системанын этаптарынын бузулуусу деп айтсак болот. Бизде аялдардын организминде ай сайын овуляциябыз болуп турат. Бул энелик безде фолликулдар өсүп, жетилет жана энелик клетканын, яйцеклетканын бөлүнүүсүндө кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн, кечигиши мүмкүн же болбосо овуляциянын болбой калышы мүмкүн. Негизи энелик клетка чыгуусу менен сперматозоиддер менен уруктанып атып бизге кош бойлук бойго бүтөт. Ал процесс болбосо овуляция негизи кош бойлуктун эң негизги ролун ойнойт. Овуляция болбосо кош бойлук тоже жок деп эсептейбиз. Ошол эле учурда бул эми оплодотворение эң негизги себептер тоже уруктануу деп айтабыз. Мында дагы тоскоолдук болбош керек. Кындан баштап жатын түтүкчөлөрүнүн ошол сперма жүрүүчү жолдордо эч кандай тоскоолдук болбош керек. Көбүнчө бизде воспалительный процесстер, спайкалар болуп калат. Бул жерде трубный фактор дагы деп айтабыз. Трубалардын непроходимость себеп болот. Ошол эле учурда жатындын өзүндө, эндометрийде, жатын ички катмарында тоже проблемалар болушу мүмкүн. Сезгенүүлөр, гормоналдык отклонениялар, эндометриоз, полип, булардын бардыгы бизге ошол тукумсуздукка алып келет. Алып келиши мүмкүн. Ал эми жанагы азыр айтып кеткен генетикалык ооруларды алдын алууга эмес, алдын ала билүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн жөнүндөчү, Дауна оорусун же болбосо ошол эле. Бул жерде түгөйлөр пландоодон алдын генетиктин консультациясынан өткөн абдан жакшы жана консультацияда атайын берүүчү анализдерге жиберилет. Хромосомный отклонениялар барбы, жокпу алар каралат. Эгерде көйгөй болсо ошого жараша дарыланат. Алдын ала патологиялык аномалиялар болобу, болбойбу аныктаса болот жана анын үстүнөн иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Мынакей боюнда болду. Кайсыл айдан баштап учетко туруш керек? Анан канча жолу келиш керек гинеколог врачка? Кош бойлуулук негизи бойго бүткөндөн тартып эле айымдарыбыз бир нече белгилер менен өздөрү сезип калышат. Бул эң эле биринчи себеби этекирдин кечигүүсү, кечигүүсү, менструацияны задержка болуп калат. Андан тартып тест алып башташат. Учетко биз 12 жумадан баштап алабыз. Эгерде ага чейин көйгөйлөр болсо, 5-6 жумасынан
текшерүүгө келип, УЗИден өтүп, бала жатында жайгашканбы, жүрөгү жакшы калыптанып согуп атабы, развитие жакшы болуп атабы, аны аныктаганга мүмкүнчүлүк бар. Учетко 12 жумадан, көйгөй жок болсо 12 жумадан туруп башташат. Жакшы. 12 жумадан турду дейли, андан ары төрөгөнгө чейин канча жолу келиш керек, ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Негизи биз ай сайын анализдерди карап турабыз. Тиешелүү анализдер каралыш керек. Ошол себептен жок дегенде бир 8-10 жолу кабыл алууда болот. Ошол эле учурда кош бойлукта биз УЗИлерден өткөзөбүз. Биринчи скрининг, экинчи, үчүнчү скринингтерибиз бар. Алардан өтө маанилүү. Бул жерде да кайрылуубуз бар. Көпчүлүк эле энелерибиз УЗИ скринингтери боюнча түшүнүгү жок жана ошол срокторду өткөзүп жиберишет. Биринчи УЗИ скрининг бул 11 жумасынан 13 жумасына чейин өткөрүлөт. Бул жерде ошол генетикалык өзгөрүүлөр жокпу, синдром Дауна жокпу, аномалиялар жокпу, ошол көйгөйлөр аныкталат. Ошол себептен биринчи скрининг, УЗИ скрининг өтө маанилүү. Экинчи скринингибиз бизде срок чоңоюп калды, көйгөй жок деп дагы көп айымдарыбыз жүрө беришет. 18 жумадан 22 жумага чейин ошол экинчи УЗИ скрининг өтүлөт. Мында дагы порогдор жокпу, жүрөктө отклонение жокпу, бала жакшы өнүгүп атабы, ал сөзсүз каралат. Бул скринингди дагы өткөзүп жибербей керек. Ошол эле учурда үчүнчү скрининг бизде 30 жумадан 32-33 жумага чейин доплер өтүлөт. Баланын кан тамырлары, жүрөк системасы кандай иштеп атат, развитиясы жакшыбы, өзгөрүш жокпу, алар боюнча маалымат алыш үчүн бул скринингден дагы өтө маанилүү болуп эсептелинет, зарыл. Демек, мынакей сиз айткандай биринчи, экинчи, үчүнчү сөзсүз кароого келиш керек, скрининг дегенди ушунду түшүндүрсөк болот. Анан мына сиз айтып кеттиңиз, бул суроону мен азыр өзүм ойлоп тапкан жокмун. Менин соц страницамда ушундай суроо бериптир. Айтмакчы, менин соц страницама жазылыңыздар, көрүңүздөр, угуңуздар бул подкастты. Анан кийин ошо соц страницамда мындай жазылыптыр. Мен Экспресс Плюс лабораториясына барып, Даунага анализ тапшырсам, ушундай бир күмөндөр же положительный чыкты дейт. Эми мен аябай кыжаалат болуп атам дейт. Эмне кылам деп. Кандайча жооп бере алат элеңиз? Бул жерде айым кош бойлуу болсо, негизи биринчи скринингден атайын өзүнүн показательдери каралат, ТВП деп айтабыз, толщина воротникового пространства деп. Ал жерден өзүнүн миллиметрлери жогору болсо, ошол учурда кошумча генетикалык скринингтерге жиберебиз. Анализ берилет жана ошонун негизинде диагноз берилет да. Өзүнүн показательдерин жана анализди дагы карашыбыз керек. Эгерде проценти менен берет, канчалык көйгөй орчундуу, алардын баары берет. Ошонун негизинде биз дальнейший тактика лечениясын, кош бойлук кандай өнүгөт. Эгерде ошо положительный чыксачы, такталса, кандай сунуштайсыз? Эгерде синдром Дауна такталса, көпчүлүк учурда кош бойлукту беременность прерывать эткенге туура келет. Анткени бала патологиялык абалда болгон үчүн, аномалия болгондуктан кош бойлуктун көп эле проценти, 80, даже 90% прерыванияга кетет. Ал жерде баягы генетикалык факторлор дагы эметет, баары каралат. Анда Элнур айым, дагы кандай суроолорду биз айтып кетсек? Кандай суроолор менен сизге ушул кезде пациенттериңиз кайрылышат? Көп эле учурда мага кош бойлукту пландоодо кандай витаминдерди ичсем болот, кантип подготовка жасасам болот деп айтышат. Эмнелерди алып ичип турсам болот деп айтат. Кеңешим бул туура тамактануу керек. Витаминдүү тамактарды, жашылча мөмө жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Ошол эле учурда биз организмде көптөгөн витаминдерди табигый ала албайбыз. Бул мисалга алсак эле фолий кислотасы. 3 ай алдын ошол фолий кислотасын ач карынга күнүнө 1 таблетка ичип туруш керек. 3 ай. Жана йод сөзсүз түрдө. Бирок мында дагы каралат, эндокринологдун консультациясынан өтүү керек. Калкан безинде көйгөй жокпу, зоб жокпу, гормондордон отклонение жокпу, аларды карап, баары жакшы болсо, анда йодду кабылдап, же болбосо лаборатордук анализди жетиштүү эмеспи, көп болуп кетсе да жаман да, бул өтө эле жаман болот. Бул учурда йод
көп назначение берилбейт. Ошол себептен гормондор баары жакшы болсо, калкан безинин функциясы жакшы болсо, анда кошумча йодту дагы организмдин абалын жакшыртуу үчүн колдонуп баштаса болот. Жакшы. Мен азыр биздин көрөрмандарга айткым келет. Элнур айым өзү 4 баланын энеси. Ооба. Азыркы кезде акыркы чүрпөңүз канчада? 2 ай болду дедиңиз, э? Ооба. 2 ай болду. 4-үнчү балам азыркы учурда буюрса 2 ай болгон атабыз. Мына өзүңөр карасаңар болот, өзү жакшынакай, ден соолугу мындай пү деп коелу, жакшынакай, сонун маалымат бизге кеңештерди айтып берип атат. Болсун. Рахмат. Сиз ошол кош бойлуу кезде ушул дарыларды кабыл алдыңыз беле? Негизи менин кош бойлуулугум, ар бир кош бойлуулугумду өзүм пландаймын. Жана айымдарга айтарым, кош бойлуулукту сөзсүз түрдө пландаш керек. Нежелательный беременность болбой эле коюш керек. Бул дагы репродуктивдик ден соолуктун бузулуусуна, начарлоосуна алып келет. Анткени аборт, жугуштуу оорулардын баардыгы бизде репродуктив системанын бузулуусуна түрткү берет жана тукумсуздукка дагы алып келет. Ошол себептен ар бир кош бойлуулукту пландаймын. Балдарымдын аралыгы дагы 4 жаш, 5 жаш болуп кетти. Кичинекейим азыр 2,5 жашта. Ой, 2,5 айлык, 2 айлык болуп калды. Баары жакшы. Мына подкаст берип атканда азыр кичинекей чүрпөсү эшиктин алдында, коляскада сиңдиси менен кошо уктап атат. Ооба. Эжеси карап атат, ден соолугу жакшы. Жакшы төрөлдү, төрөтүбүз тоже жеңил өттү. Эгерде кош бойлуулукту жакшы пландаса, даярдыктан өтсө, кош бойлуу учуру дагы жакшы өтөт жана төрөтүү дагы жеңил болот. Андан төрөттөн кийинки абалын дагы бат калыбына аял келе алат. Ошол себептен баардыгы пландалган, даярдык менен өткөнү эң жакшы болсун. Элнур айым, эң жакшы куттуктайбыз, кут болсун. Рахмат. Баягы элине керек, үй бүлөсүнө, элине керектүү болгон ден соолугу чың кыргыздын инсандары болуп чоңойсун. Рахмат. Канча эмеси кандай? Уул, кыз? 2 кызым бар, 2 уулум бар. 2 уулуңуз бар. Уулум кыз, эң кичинекейим кыз. Бактылуу болуңуздар, бактылуу болуңуз. Рахмат. Элнура айым, мынакей сиз эми турмушта ушундай эмеспи? Жана биз сүйлөшкөндө тукумсуздук суроосу боюнча дагы бир аз кайрылып кетсек, анткени бул тема өтө эле чоң. Ошон үчүн баягы үстүртүүдөн айтып кетели. Тукумсуздук бул үй бүлөгө эле гана эмес, бүт эле баягы коомго дагы бул чоң көйгөй, өзүнчө бир социалдык, демографиялык көйгөй деп да айтсак болот. Анан ал көйгөй менен гинекологдор эле эмес, мына азыр айтып кеткен баардык специалисттер, ошол эле уролог, андролог, репродуктолог жана дагы кошумча эндокринолог, психолог, дагы кимдер, генетиктер катышат, катышат, ооба. Анан кийин сиз гинеколог катары негизги баягы себептерин айтып кетесизби ушул тукумсуздуктун? Тукумсуздуктун негизги себептери бул эндокриндик өзгөрүүлөрдөн келип чыгат. Гормоналдык өзгөрүүлөр болсо, көбүнчө бир 25–50% ошол эндокриндик өзгөрүүлөр алып келет. Ошол эле учурда трубный фактор деп дагы айтабыз. Трубаларда тоскоолдуктар бар болсо, спайка болсо, сезгенүү процесстер болсо, бул дагы себеп болот. Анткени азыркы учурда 50–70% эле тукумсуздуктун себеби бул трубадагы непроходимосттер болуп эсептелет. Ал эмнеден келип чыгат? Бул воспалительный процесстерден жана инфекциондук ИПП инфекциялардын негизинен келип чыгат. Ошол себептен гинеколог осмотрга барганда сөзсүз түрдө инфекцияларга анализдерди тапшыруу керек. Кээ бир учурларда инфекциялар бессимптомно белги бербей эле өтүшү мүмкүн. Ошол себептен анализдер каралуу керек. Андан сырткары жатындын өзүнүн факторлору, аномалиялар болушу мүмкүн. Ошол эле учурда жатын ички катмарындагы өзгөрүүлөр, полиптер болушу мүмкүн. Бул да гормоналдык өзгөрүүлөрдөн келип чыгат. Эндометриоз, миомалар болушу мүмкүн. Жана дагы бир эң көп кездешчү ошол тукумсуздукка алып келген нерсе бул энелик бездердеги өзгөрүүлөр.
айымдарыбызда поликистоз оорулары аябай азыр көп кездешүүдө. Бул наследственный дагы өтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда эркектик гормондордун жогорулап кетүүсүнөн тоже келип чыгышы мүмкүн. Жана СПК синдромдор менен көп айымдарыбыз тукумсуздукка келип калышат. Андан сырткары жатын моюнчасынын каналындагы өзгөрүүлөр дагы бул өтө маанилүү. Анткени бизде репродукцияда негизи ошол кынаптан жана жатын моюнчасынан баштайбыз да пландоонучу. Ал жерде көйгөй болбосо, дальнейший дагы жатын түтүкчөлөрүнө өтө мүмкүнчүлүгү бар. Каналда полиптер болсо, каналдын жабылып калуусу болсо, мында дагы кош бойлуктуу пландоо татаал турат. Ошол эле учурда көптөгөн нерселерден дагы келип чыгышы мүмкүн. Бул гормоналдык отклонениялар, ошол эле учурда аномалиялар, энелик бездин өзгөрүүлөрүнүн бир нече белгилери менен коштолушу мүмкүн тукумсуздук. Мына бизде ушу азыркы убакта эми жаштар баягы грамотный болуп калды. Жакында эле төрөөсү аялын кетирип, сен күнөөлүүсүң, тукумсузсуң деген көп эмеспи? Азыркы кезде деле ошол көп көйгөй болуп турат го. Ошон үчүн баягы эркектердин ролу жөнүндө, алардын тукумсуздугу жөнүндө да айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Ооба. Пландаган учурубузда негизи аял киши менен биз көп эле убакытка алектенсек болот да. Бирок мырзаларыбыздан бир эле анализ талап кылат. Бул дагы спермограмма. Эгер спермограмма жакшы болсо, Уругу, спермасы активдүү болсо, проценти нормалдуу болсо, анда биз эркекке тийишпейбиз да, мындай айткандачы. Витаминдер беришибиз мүмкүн, жаш образын жөнгө салышыбыз мүмкүн. Калган пландоону только аял менен гана иштешип баштайбыз. Ошол себептен менде пландоодо көп айымдарыбыз жүрөт. Аларга дагы көп кайрылам. Баардык процесстерди карайбыз, жөнгө салабыз. Ошол учурда деле кош бойлук бойго бүтпөсө, анда мужской факторду карап баштайбыз. Ошол спермограммасын тапшыртып, урологко жиберип, уролог менен чогуу иштеп баштайбыз. жубайда чогуу келип текшериш керек. Ооба. Анткени баягы дени сак баланы чоңойтуш үчүн экөө тең кошулуш керек. Ошол себептен айтып атпаймынбы, кош бойлукта эне дагы ата дагы пландоодо активдүү катышыш керек да. Экөө тең даярдыктан өтүш керек жана эгер көйгөй болсо дарыланыш керек болот. Кандай суроолорду калтырдык деп ойлойсуз? Мүмкүн биздин жардамчыларыбыз кошумча суроо берет. Сурооңуздарды күтөбүз. Ал такыр башка тема болуп калат да, жанагы предохранение уже после. Жок, ал предохранение боюнча өтө эле чоң тема болуп кетет. Биз бул репродуктивдүү ден соолукту да үстүртөн эле алып атабыз. Ал өтө эле чоң тема болот. Негизи мындай да, айтып атпайбызбы? Мынакей биздин жардамчылардан жакшы суроо түштү. Ошо төрөгөндөн кийин аялдын ден соолугу жөнүндө. Төрөттөн кийин кандай болуш керек? Педиатрга эле көбүнчө көңүл буруп, кичинекей баланын эле ден соолугун карап калышат. Бул эми ар бир эненин, мейли жаныбардын бар эненин нормалдуу реакциясы, Ооба. Өзүнүн ден соолугу жөнүндө айтып кетесизби? Төрөттөн кийин негизи бизде айтабыз го, чоң энелерибиз деле, тайне, тайталарыбыз деле бала кандай деп сурашат да. Ооба. Келиним кандай, аялым кандай дебейт да. Ооба. Көп эле балдарын сурашат. Бирок эң маанилүү нерсе бул жерде аялга көбүрөөк маани бериш керек. Анткени төрөттөн кийин бүт денеде, организмибизде өзгөрүүлөр болот. Ошол эле учурда гормоналдык фонубузда дагы өзгөрүүлөр болот. Ошонун негизинен аялга көбүрөөк көңүл буруш керек, аялга жардам бериш керек, өз калыбына келиш үчүн условиялар түзүп бериш керек. Калыбына келет аял, 2 ай, 3 ай аралыгында аял төрөттөн кийин калыбына келе баштайт. 2 айдын аралыгында текшерүүдөн, гинекологиялык текшерүүдөн сөзсүз түрдө өтүш керек. Бул жатын өз калыбына келдиби, жатын моюнчасында көйгөйлөр жокпу, өзүнүн жалпы абалы жакшыбы жана сактануу үчүн кандай ыкмаларды дальнейший колдонуп башташ керек. Алдыдагы
жыныстык жашоосу кандай өтүү керек, алар боюнча маалымат алыш үчүн сөзсүз түрдө айым 2 айында Врачка келиш төрөттөн керек. кийин текшерүүдөн Жакшы. өтүп, гинекологдун консультациясын алуу зарыл. Жакшы. Биздин илгертен калган эмебиз бар эмеспи? Традиция деп 40 күнгө чейин ошол кыз төрөгөн айымды апасы, өзүнүн апасы үйүнө алып барып жардамдашуу деген. Ошол дагы ошол өбөлгө берет да. Ооба, өбөлгө берет. Анткени энеси жакшы карайт, тамак ашын өз учурунда жасайт, жумушуна балага карашат. Бул аял үчүн өтө маанилүү болуп эсептелет. Анткени түнкү уйкусу бузулат, өзү абалы эми эле восстановление болуп атканда балага кароо дагы бир аз кыйын болот. Ошол себептен энесинин алдында болгон жакшы, же болбосо жолдошу, жакындары жардам бериш керек болот. Жакшы. Элнур айым, сизге чоң рахмат. Мынакей сонун кеңеш бердиңиз. Дени сак үй бүлө бул биздин өлкөбүздүн да байлыгы. Үй бүлөнүн байлыгы биринчиден, ошол туугандардын байлыгы, өлкөнүн байлыгы эмеспи, Чоң рахмат сизге. Сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Эң биринчиден ушу кичинекей балапандарыңыз ден соолугу чың болуп чоңойсун. Сизге күч кубат каалайм. Дагы окуп, өсүп, өнүгө бериңиз. Анан дагы өзүңүз жөнүндө айтып берген жоксуз. Сизди мен билем гинеколог, хирург катары дагы. Азыркы кезде мына жакында эле билип калдым. Ушу кош бойлуу кезиңизде операция жүргүзүп аттыңыз. Андан кийин да операция жасап аттыңыз. Кандай ушу гинекологиялык операциялар жасайсыз? Каерде жасайсыз? Ошол жөнүндө да кыскача биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз. Ооба, өзүм айтып өткөндөй эле Авиценна клиникабызда эмгектенемин. Кош бойлукту пландаймын. Ошол эле учурда айымдардын ден соолугу боюнча дагы иштеймин. Бизде көбүнчө эле айымдарда чоң төрөшөт жана катар төрөшөт да, бат-баттан төрөп турушат. Сактануу ыкмаларын жакшы тандай алышпайт. Каалабаган кош бойлуктар көп болот, абортко барбай төрөгөнгө туура келет. Ошол учурларда айымдарда жатындын түшүүсү, жатында миомалар, гормоналдык өзгөрүүлөр, анын негизинен энелик бездерде, трубаларда кисталардын пайда болуп калышы, тукумсуздук, ошол трубный факторлор, непроходимосттор боюнча дагы иштеп келем. Операциялар эми көбүнчө миомектомиялар, кистектомия, ошол эле учурда жатынды көтөрүү үчүн передний задний кальпарофиялар, бул вагинопластика деп бизде айымдарыбыз таанып калган. Алардын баарын жасайбыз. Ошол эле учурда тукумсуздукта биз айтып атабыз, жатын түтүкчөлөрүнүн тосулуп калуусу деп, бул жерде фембриопластика деп трубаларды ачуу боюнча дагы иштеп баштадык. Бул операциялар дагы өзүбүздүн Авиценна клиникабызда өтүүдө. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сурооңуздар болсо, Элнур айымдын өзүнүн баракчасы бар, Instagram баракчасы, ошол жака жазыңыздар. Ошондой эле ушул подкастты өзүңүздүн деги эле жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрөм дегендер болсо, ушуну көрүп, угуп, ушуну кошулуп, анан ушул биздин маалыматты бөлүшүңүздөр. Кимде ким активдүү катышса, ушул подкастка активдүү катышка, кайсыл убакта активдүү катышат, баарын угуп чыкса, сөзсүз суроолор болот. Ошол суроолоруңуздарды жазып кайрылсаңыздар, Элнур айым акысыз консультация берет. Ооба. Кабыл алууга келип, Ошого макулсузбу? акысыз консультация алып кетсе болот. Жакшы. Рахмат сизге. Дагы бир жолу чоң рахмат. Дагы бир жолу келип бизге, анткени могу аялдардын ден соолугу өтө эле суроолор көп эмеспи? Ооба. Ошолор боюнча дагы келип биз менен маектешүүгө. Ооба, буюрса Сөз бересизби? Дагы да келип көптөгөн пайдалуу маалыматтарды, кеңештерди. Рахмат. Анткени бул ушул интернет өзүңүз билгендей маалыматтын аябай чоң куралы да, көпчүлүгү көрөт. Аны бөлүшсө көпчүлүгү көрөт. Анан китеп окугандан көрө же ушундай сиздин өзүңүз айтып берген кеңештерди
тезирээк түшүнүктүү болот. Ооба, азыр интернет өнүккөн заман болуп атат, ошол себептен көп эле пайдалуу маалыматтарды биз азыр онлайн ошол интернет тармактарынан алып атпайбызбы? Буюрса дагы да жакшы маалыматтарды бергенге аракет жасайбыз. Рахмат. Сизге чоң рахмат.